Assalamu alaikum ардактуу фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен бүгүн Чүй облусу Сокулук району Совхоз Фрунзе деген айылдан сатылып жаткан 5 баш койду көрсөтүп берем. Үчөөсү мыногу биринчи партиялар. Токтулар туугандар. Экөөсү жаңы тиш бузмалар, бирөөсү тиш буза элек туугандар. Үчөөсү тең широкий линия, кыскасы мына 2025 өтө кеч туулган токтулар туугандар. Экөөсү жаңы тиштер да. Бирөөсү тиш жара эле экен. Үчөө тең широкий линия туугандар. Мына ушундай. Азыр сиздер ары бери ушундай турганда, ары бери өтөм мен мына беттерини караңыздар, куйруктун разрездерини, өңдөрүн жакшылап караңыздар дагы. Жаккан болсо ээсине чалып сүйлөшүңүздөр. Туугандар мына 3 баш токту. Параметрлерин кандай деп айтсак болот, шеф? Өлчөнгөн эмеспи? Өлчөнгөн эмес, Көрдүңүздөрбү? Токтуларды сиздер мынагу көздүн чамасын алып карай бересиздер. Эми жанакындай өтө деле кыска токтулар эмес туугандар. Бирок кулактары кызык болот элдерге. Мисалы үчүн мунун кулагы нормальный кулак. Көрдүңүздөрбү? Формалары жакшы. Такында слишком кыска кулак эмес, орто же ортодон жогорураак кулактар туугандар. Мына үчөө тең. Үчөөнүн тең кулактары жанакындай узун кулак кочкор койсоңуздар, мына точно узун түшө тургандай эле кулактар экен, Өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Жайгашкандары деле мына нормалдуу. Жана өтө деле вертолеттик эмес, жана иттин кулагындай болуп көтөрүлүпчү. Кыскасы мына ушул 3 токту туугандар. Баасы 120 000 сомдон коюлду. Эми азыркы арашанын баасы асасына оптималдуу баа. Үчөө тең кызыл өңдүрлөр туугандар. Кочкоруңуздар болсо ушул үчөөсүн көрүңүздөр. Азыр мен дагы 2 баш койду көрсөтүп берем. Кулактары бир 20-21 го, 20 дей берсек болобу? 20 точно чыгат да, мына кулактар көрүнө эле турат го туугандар, 120 000 сомдон 3 токту широкий линия. Совхоз Фрунзеде азыр 2 баш чоң койду көрсөтөбүз туугандар. Туугандар, жана токтуларды дагы заранее айтып коеюн. Пескоблок мындай прозрачный, темный отражение берет да туугандар. Өзүңүздөр байкадыңыздар. Могу жыгач жакып өткөндө көрдүңүздөр, койлор өңдүүрөөк көрүнөт. Анан күн бүркөө моундайчы. Жана 3 токту сиздерге өңү жакшы эмес көрүнүп калса, жанынан келсеңиздер, видеодогудан жакшыраак болот. Ошону сиздерге кеңири коркпой айтып коеюн. Кыскасы өңдөрүнөн эч коркпосоңуздар болот. Анан 2 кой туугандар. 4 тиш койлорбу? 4 тиш, 6 тиш. Кысыр, Туугандар мына кысыр 4 тиш, 6 тиш. Булар максимум бирден тууган болот, туурабы? Бирден тууган койлор туугандар. Былтыр токтулар болсо, быйыл койлор. Мына берки бой узун, бой канча чыкты дедиңиз эле? 92. Наркысычы? 88. Бирөө 90го чейинки кой экен, бирөө 90 плюс кой экен. Мына өзү аябай чоң кой экени көрүнүп турат, Бул экөө тең 80 линия экен туугандар. Кысыр деп атат. Буйруса ушуларды кочкорго көрсөңүздөр болот. Куйруктары, өңдөштөрү көрүнүп турат. Ден соолуктуу койлор экени дагы силерге көрүнүп турат, 88, 92 чыгып тур. Мейли. Пусть 87, пусть 91 чыксын. Эч нерсени чечпейт туугандар, бирок бойлору, жиликтери жакшы экен, Кулак баштары силерге көрүнүп турат. Бул экөөсү дагы 120 000 сомдон коюлду баалары. Ушул эле даректе. Совхоз Фрунзени билбегендер болсо, бул Бишкектин күн батыш жагы болуп калат туугандар. Жана Унаа базар бар го, ошол жерге жакын жерде объезднойдо туугандар Совхоз Фрунзе деген айыл бар. Кыскасы Ош базарга, Сокулук мал базарга жакын. Региондорго алып кетем дегендерге туугандар Сокулук мал базарларга транспортировкаларды уюштуруп берет. Кыскасы удобный маршрут.